Туктайм. Айтор мына көп эле угуп атам. Кээ бир адамдар ушул майрамды да бурмалаганга аракет кылып атышат. Бул майрам билесиңер, чыныгы Совет элинин майрамы, Совет элинин жеңиши. Мисалы мен чоң атам жеке немистерди канчасын кырып, канчасы менен согушуп, Берлинге чейин барып басып алган. Айтор, бул биздин майрам. Буну эч ким бурмалай албайт. Анан мына чыккынчылык кылган, тиги Американын арыгын чапкан, балким либералдарбы, өздөрүн демократ деп эсептейби, кыскасы мен баарын жообун берип келатам. Биздин майрамга эч ким тарыхый бурмалай албайт. Бул кайталана берет. 75 жылдык майрамыңар менен Айтор, урматтуу кыргыз баатыр Совет элинин урпактары. Анан мына мага көп чоң казат тууралуу да сооролор көп келатат. Достор, чоң казат бул саясий кыймыл эмес, бул идеология. Мен жеке ал жерге барып, өзүмө мындай бир парламентке кирип кете турган же мындай бир жол көздөбөй эле турам. Мен аны душевно болеть этип атам. Негизи барбайм деле, бирок могу Фейсбуктан айтып, жазып, түшүндүрүп келатам. Анан ал жерде мына Сыймык Жапыкеев айтып атышат, тиги Манасты эме кылган, Манасты шылдың кылган, Манаска эметкен. Манасты былтыр айтып чыккан, былтыр сентябрь айларында. Бирок жообун алган. Мен жообун да бергем. Кийин Манасты туура түшүндүргөнбүз. Макс Брат болуп, Максат Мамыткан болуп, бүт баарын түшүндүрүп бергенбиз. Мана ким болгон, кандай болгон, кыргыздын эмнеси болот. Анан түшүнүп, мойнуна алып, азыр чоң казат деп ошол кетип атат да. Анан там калмак деп атат, тигинтип атат деги канаттарды. Мен ал кишини деле мындай жеке таанышым мындай эле, үстүртөн эле, бирок мен аны билем. Ал калмак, сарт калмак. Бирок душой кыргыз. Ошол эле жанагы биздин Төлөмүшөкеев, Айтор көп калмактар болгон го, калмак урусунан да. Анан достор көп эскертип атат, абайласаңарчы, чоң казат эмне эле болуп атасыңар, радикально болуп кетпегиле, тигиндей мындай депчи. Жок, мен жеке мындай ойлоп атам, чоң казат кыймылы бул элди духун, руханий ойготуу. Мартин Лютер Кинг болгон, билесиңер, 50-жылдары, 60-жылдары борец за права чернокожих деген. Ошол айткан экен да, адамды, негрлерди, силер ойгоңгула депчи, ойгоңгула. Могу несправедливостька укугуңарды талап кылгыла, күрөшкүлө депчи. Ошол айткан экен. Эч кандай безнасильственный эле баарын ойготуп, Махатма Ганди дейчи, баарын сопротивление без насилия деп коет го. Ошондой болуп атат да, чоң казаттагычы. Эч кандай вооруженный тиги эме төңкөрүшкө эмес. Ойгонолучу, жалпы 1 миллион киши ойгонуп, аң сезимин ойготсунчу. 2 миллион киши ойготсун. Ошондо Кыргызстан башкача болуп өзгөрүлөт. Анан мына конкретно правовой шагтарын айтып коеюн, дагы кайталап. 200 000 кол чогултсак, биз могу чыккынчы Текебаевдин акмак мыйзамын жөн эле алмаштырып коебуз. Эмне үчүн бул жаман мыйзам болуп калды? Бул деген ошо олигархтардын, көпөстөрдүн, ошо парламентаризм деген жабынган менен парламенттеги өтө начар адамдардын эмесине укугун коргоп атат да. Биз эчтеке кыла албай калып атабыз. Алар калаган кылып коет. Президентти да саботаж кылат экен, өкмөттүн да жакшы иштетпейт экен. Айтор, адамдан эле эмес бул. Көп айтып атпайбы ошол адамдан, элден, тигинден мындай, тиги Текебаевдин сөздөрү. Мыйзам кадимкидей колду байлап коет. Мен юристмин да, билем. Эгер статья болсо азырчы, мыйзамсыз байыгандарды жоопко тарталы деген статья пайда болсо, мисалычы 30 жылдан бери, 29 жылдан ким мыйзамсыз байыса, баарын жоопко тартабыз деген мыйзам болсо, уголовный кодексте, ошонун туугандарын текшерин. Азыр мына органдарды коомчулук көзөмөл кылып туруп, кустуруп коет элек. Жумалиевди дагы, Муралиевди дагы, Сарпашевди дагы баарын, Айтор, олигархтар бар го, урдап кеткен, баарын жоопко тартат. Ошого мен дагы бир жолу кайрылат элем, биз ойгонолу. Ойгонуп, аң сезимди ойготолу. Анан 200 000 киши чогулабы, же 10 000 киши чогулабы. Мисалы мына Мараяга да Бекназавр деген эме кетпедиби? Элчичи, ал мен канча курултайына катыштым, элди презервативди эле колдонуп кетти да, мына курултайчылар капа болбогула. Ошол жерде тааныган кишилер, жигиттер деле жүрөт, көрүп атат мени. Силерди презервативди эле колдонуп кетти да. Силердин артыңардан элди бүтүндөй. Ошо Сарылуу, Талас деп бардекени чыгарып, баарын колдонуп,
өзүм эмне болуп кетти, элчи болуп кеттим. Мына мен мисалы эчтеке көздөгөн жокмун. Мен МИДке да иштегем, практика өткөгөм элчиликтердечи, Великобританияда. Мен андай көздөбөйм. 10 000 киши чогулсак, биз мыйзам өзгөртө алабыз. 200 000 чогулсак, туруп берсек да, бүтүндөй эмени, баш мыйзамды өзгөртүп, эл үчүн кыла турган мыйзам жазалабыз. Эл үчүн иштей турган. Анан ошонун адамдарды тандап өзүбүз киргизе алабыз. Айтор бүт шайлоо системасын өзгөртө алабыз. Могул партийный список деген болбойт бул. Бүт баарын жокко чыгарабыз. Айтор биздин план ушундай, достор. Ачык эле айтып атам. Мына ушуга кырдаал өзү жеткирип койду. Мына кече кризистер башталды. Экономический, здравоохранение. Баткендеги кризис атышып атат. Тажиктер атып атат. Бул да кризис. Анан Ленин менен Маркс айткан экен да. Коом качан өзгөрөт, качан эволюция, качан революция, качан мондай революция дегенде хороший смысле, аң сезими. Буга кризис болуш керек. Экономический, социальный же мындай кризис болуш керек да. Согуш болобу эмне? Ошол келип калды. Экинчи, эл ойгонуш керек, көчө ойгонуш керек дейт. Эл чыгып өзүнүн талабын талаша турган эл ойгонуш керек. Ал дагы ойгонуп келатат. Мына Сыймык Жапыкеевге рахмат. Мен да аракет кылып атам, башкалар да аракет кылып атат, ойгонуп атат. Үчүнчү лидер болуш керек дейт. Бул Ленин менен Сталин. Анан лидерге келгенде эле кыргыздар баары эле мен болом деп берет. Лидерди Кудай чечет, Аллах чечет. Мына Орозонун куттуу күнүндө. Биз пейилибиз жакшы болсо, жакшы лидер келет. Көрө албас ичи тар, шүмшүк эл болуп кетсек, дагычы 29-жылда ошондой эле болуп келет абыз. Кошоматчы, ушундай бир саткын эл боло берсек, бизге ошондой элчи эме, лидер келет, президент. Ошон үчүн пейилди оңдойлу, достор, пейилди. Анан айтат элем, бир бололу. Бир болсок, баарын талкылайбыз. Бүт баары бизден азыр титрей баштайт. Баары. Мен эле айтпайм, мен мисалы өзүм эчтеке кыла албайм. Бүт жалпы эле ошондой болот. Достор, ошого бир болуп туруп талап кылабыз, Азыр баары келип калды. Азыр объективный реальность ошого жеткирип койду, достор. Салам, достор. Говорит, показывает спальня. Бүгүнкү тема кайрылганым. Бир бололу деген тема, достор. Бир бололучу. Бир идеяга биригели. Мына мен айтып атам, бир силкинип, кан соргуч мите курттардан арылсак болот, тазалансак болот. Мына карантинде жөн отурбай. Анын үчүн эмне кылыш керек? Идеябыз бир болуш керек. Бир идеяга биригели. Идеологиябыз бир болуш керек. Мына көрүп атасыздар, биз блогер жигиттер, мына кайдыгер эместер чыгарып атат, анын арасында мен дагы жалындуу кайрылууларды кылып атышат. Токтотолу, могу беспределди токтотолу. Олигархический мафия биздин мите курттар болуп калды. Жонубузду жон терибизден жабышып алып, соруп атат канды. Ошо элдин үстүндө жашап келаткан мите курттарды биз баштадык. Люстрация, Facebook люстрациясын баштадык. Мына көрдүңөр, 7 каналга келип калчылдап калды. Жумалиев сезип атат. Булар Аллахтан коркпойт, бирок элден коркот, достор. Булар билет. Көргөн буларчы элдин карын көргөн, гоин талкаланып кеткенин көргөн да, калчылдайт. Элдик люстрациядан коркушат. Биз тамырын кармадык, достор. Ошону темпти жоготпойлу. Ошону биз бир болуп, бир муштум болуп, жапатырмак буларды чапчыйбыз. Биз баштаган демилге эң туура, достор, эң туура. Анан мына кече сезе баштады, Алтынбек Сулайманов айтты. Парламент олигархический болуп калды деп өзү айтып баштады. Биз аны айтып эле келатабыз. Бирок мына Алтынбек Сулайманов айтып атпайбы? Биз ошону дагы тастыктайлы, дагы басымдуулук жасайлы, ошонун партиясына кылалы. Өзүнөн баштайлы. Мына олигархический партия деп атат, бир бол партиясы. Олигархический болду деп лидер айтып атат, а бирок на самом деле бир бол партиясы олигархтардын биригип алган партиясы болуп атпайбы? Мына Шадиев уурууну карабайсыңар, $1 миллиард менен Америкада жыргап жашап атат. Биякта элдер ачка отурса, наны жок, квартирасында төлөй албай турса, Шадиев жыргап азыр тиякта фураларды сатып алыптыр. Бүт баарын иштетип атат дейт, элдин акчасын ошол жакта чачып атат дейт. Анан мына 12-13 кишини карап чыктым, бир бол партиясында мына депутат болуп отурган Шадиев менен кошо 13 экен. Баары миллионер. Минимум миллионер, а так миллиардер.
Алтынбек Сулайманов өзү миллиардер, Акылбек Жапаров миллиардер, Жумалиев айттык 2,5 миллиард доллары бар. Жумалиев айтып атат, менде миллион эле бар деп. Мен лично билем да, мен лично 3 көчөдө 2 миллиондук минимум мүлкүн билем да. Албетте ал башка каттатып койгон. Бирок достор, ал жерден ал киреше алып атат. Ал жерде сауна иштетип атат. Мына саунаны жоктоп атат. Мен сауна табып берсеңер, мен өткөрүп берем деп атат. Мен саунасына канализация өткөрүп бергем. Мен билем саунасын. Берсин ошону элге.